Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Сабагыбызды баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Мына маанайыбызды да көтөрүп алдык. Бүгүнкү биздин темабыз кызматчы сөздөр. Келгиле, сабагыбыздын максатын коюп алалы. Сабактын максаты кызматчы сөздөр жөнүндө маалымат алабыз, кызматчы сөздөрдүн түрлөрүн окуп үйрөнөбүз, ошондой эле ынтымактуулукка, бири-бирибизге жардам берүүгө, бүгүнкү кыйынчылыкты жеңип билүүгө калыптанабыз. Буга чейин биз сөз түркүмдөр боюнча жалпы маалымат алганбыз. Сөз түркүмдөр 3кө бөлүнөрүн да билебиз. Маани берүүчү сөз түркүмү, кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү. Ал эми бүгүнкү сабакта кызматчы сөздөр жөнүндө маалымат алабыз. Кызматчы сөздөр дегенибиз эмне алдар? Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Мисалы, Адил менен Асел китепканага барышты. Бул сүйлөмдө менен деген кызматчы сөз менен сөздү байланыштырып атат. Түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир мисал. Нөшөр барган сайын күчөдү. Ошентсе да Айнура көчөгө чыккысы келди. Кызматчы сөзүбүз ошентсе да. Нөшөр барган сайын күчөдү. Айнура көчөгө чыккысы келди десек да болот. Бирок эки сүйлөм экөө мааниси жактан байланышпай калды. А ошентсе да деген сөздү колдонуу менен сүйлөмдү байланыштырдык. Демек, кызматчы сөздөр жашообузда мааниси зор экен. Кызматчы сөздөр берген маанисине карай 4кө бөлүнөт. Жандоочтор, аркылуу сайын, экинчи байламталар, жана менен, үчүнчү бөлүкчөлөр, гана абдан, төртүнчү мадалдык сөздөр, албетте, балким. Келгиле алдар, теманы бышыктап алуу үчүн көнүк иштейли. Бул жерде сүйлөмдү окуйбуз. Айбек досторуна китеп окуп бергенди жакшы көрөт. Келечекте мугалим болгусу келет. Бул жерде сызыкчанын ордуна тиешелүү кызматчы сөздү коебуз. Ойлонуп туруп иштейбиз. Эң туура, азаматсыңар балдар. Бул жерде кээ бирөөңөр себеби койдуңар, кээ бирөөңөр анткени деген сөздү койдуңар. Экөө тең туура. Эми сүйлөмдү толук көрөлү. Айбек досторуна китеп окуп бергенди жакшы көрөт. Себеби келечекте мугалим болгусу келет. Айбек досторуна китеп окуп бергенди жакшы көрөт. Анткени келечекте мугалим болгусу келет. Эки сөздө тең сүйлөмдүн мааниси өзгөргөн жок. Кызматчы сөздөр боюнча түшүнүк алдыңар. Үйгө тапшырма. Текст түзүп келебиз. Тексттин темасы убактыңды туура пайдалан. Азыркы учурда үйдө эмне менен алек болуп атасыңар балдар? Мына ошол боюнча кызматчы сөздөрдү катыштырып, 5-6 эле сүйлөмдөн турган текст түзөбүз. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла, өзүңөрдү жакшы карагыла балдар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.